Ош Фут Лига. Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштурулуучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, 1-чи чыныгы резиденция. Kızım, dar bir yola. Башкы демөөрчү Аманат Сити курулуш компаниясы, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги. Башкы демөөрчү Аманат Сити курулуш компаниясы. Кадырлуу спорт сүйүүчүлөрү, ТМЖ телеканалынын берүүлөрүнүн Sport Live көрсөтүүсү улантат. Ош футзал лигасынын 3-чү тур оюндарына сар эсеп салсак, алдыда биз менен болуңуздар. Ош футзал лигасынын 3-чү тур оюндарынын алгачкы беттешинде шаардын дербисине күбө болдук. Алар Байтүшүм жана Бакайфонд командалары. Күйөрмандар бул беттештен катуу тирешүү болот деп күткөн. Бирок оюн өтө эле жогорку темпте болгон жок. Болгону 2-1 эсеби менен Байтүшүм командасы жеңишке жетти. Бирок бул 3 упай кийинки баскычка өтүүгө Байтүшүм командасына жардам берген жок. Ошентип турнирдик жадыбалда Байтүшүм акыркы орунда калып, турнир менен кош айтышты. Ал эми Бакайфонд командасы бул турдан упай чогулта албаса да кийинки баскычка жолдомо алды. Күндүн экинчи беттеши 3-7 жана Шавкат командалар ортосунда өттү. Бул беттеште да катуу тирешүү жүрөт деп күтүлгөн. Бирок тилекке каршы бул оюнда да андай болгон жок. Шавкат командасынын курамындагы айрым оюнчулардын жоктугу аларга бир топ эле кыйынчылык жаратты. Курамында улуттук курамдын оюнчулары бар. 3-7 командасы ишенимдүү түрдө атаандашын жеңип, жадыбалда алдыңкы орунга көтөрүлө алды. Жалпы эсеп 7-1 болуп аяктаган. Анда эмесе керемет голдорду чогуу байкасак. Дагы бир өтө деле чоң тирешүү болбогон беттеш. Эрдент жана Аква командалары. Жакынкы жылдарда өзүн жогорку лигада сынап келаткан Эрдент командасына Акванын оюнчулары футзалдын тактикасы кандай болоорун көрсөтүп коюшту.
Катар-катар жасалган комбинациялар, оңойчулук менен кайтарууга мүмкүн болбогон соккулар, баш айланткан пасташуу Эрден командасынын шаштысын кетирди. Аква командасы 6 гол жаратып кубанса, атаандашы ага бир эле гол менен жооп кыла алды. Бирок анткен менен да эки команда тең кийинки баскычка өтө алышты. Командалардын кийинки оюндарына ийгилик каалап кетмекчибиз. Бул турдун жыйынтыктоочу оюну Большевик жана Ошму командалар ортосунда болуп өттү. Күндүн эң кызыктуу беттеши да дал ушул оюн болду окшойт. Себеби жеңиш үчүн аракеттер эки командада тең байкалып турду. Бири-бирин улай гол жаратып жатып, командалар акыры эсепти 4-3-кө жеткирди. Эсептен ким жеңди деп турасызбы? Анда голдорго назар салыңыздар. Ооба, Ошму командасы жеңишке жетишип, кийинки баскычка жолдомо алды. Команданы куттуктайбыз. Ал эми акыркы турнирлик жадыбалга көз чаптырсак, 6 команда кийинки баскычка жолдомо алды. Ал эми бул турнир менен эки команда, тагыраагы Байтүшүм жана Большевик командалары кош айтышкан. Демек, аларга кийинки сезонда мындан да мыктыраак даярданып келүүгө тилектешпиз. Sport Life берүүсүндө сиздер менен мен Улукбек Салиев болдум. Кийинки эфирлерден амандашканча саламатта туруңуздар. Спортту сүйүңүздөр. Ош Фут Лига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштурулуучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, 1-чи чыныгы резиденция. Kızım, dağ bir yola. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму, сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги.